Assalamu алейкум сүйүктүү угарманым. Оору жана шыпа китебинин 8-темасын окуп баштадык. Алгач биздин каналга катталып, лайк басып, жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп коюуну суранабыз. 8-тема. Дуба кылуунун ден соолукка таасири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн ар бир убактысын текке кетирбей, Аллах Таалага зикир дуба кылып өткөн. Чынында пайгамбарыбыздын жашоосуна көз жүгүртүп көргөн ар бир адам таң калыштуу көрүнүштөргө күбө болот. Пайгамбарыбыз төмөнкү дубаларды айтып жүргөн. Дуба экранда көрсөтүлдү. Ал эми кыргызча мааниси: О Аллахым, мени пенделериңди кайра тирилте турган күндөгү азаптан сактагын. Экинчи дуба. О Раббибиз, бизге бул дүйнөдө да, акыретте да жакшылык берип, бизди тозок азабынан сактагын. Адамзаттын эң мыкты, эң улугу болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам күнүмдүк дубаларында кыямат күндүн азабынан сактоосун жараткан Аллахтан суранып дуба кылган. Чындыгында бул дубалар жөнөкөй сөздөр эмес, аларга терең маани бар. Мында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма акырет күнүн жана анын азаптарын өзүнө эскертип жаткандай, ар бир көз ирмемде тозокту көрүп тургандай абалда болуп, акыреттеги азаптардан мени сакта деп Аллах Таалага кайрылып дуба кылып жатат. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мени азаптардан сакта деп жатат? Эмне үчүн? Анткени ал азаптан куткаруучу бул жалгыз Аллах Таала гана экенин жакшы билгени үчүн ага жалынып жалбарып дуба кылып жатат. Анткени азапты берүүчү да Алла, андан куткаруучу да Алла. Ооруну берген да Алла, шыпасын берген да Алла. Алла берген ооруну денеге азап берет, туурабы? Демек, ооруу бул азаптын бир түрү. Ошондуктан биз да ооруу аркылуу келген азаптардан сактоону жана андан кутулууну Аллах Тааладан гана суранышыбыз керек. Пайгамбарыбыз бизге бул дүйнө жана акыретте бизди бактылуу кылуучу жана ооруу азабынан куткаруучу төмөнкү дубаны үйрөтүп кеткен. Дуба экранда көрсөтүлдү. Ал эми кыргызча мааниси: О Аллахым, мен сенден бул дүйнөдө да, акыретте да мага бекем ден соолук жана амандык берүүңдү суранам. Бул дуба оорудан айыктыруучу жана ден соолуктуу болуу үчүн айтылуучу дуба. Кимдин айткан ушул дубасы бул дүйнөдө кабыл болуп, ага ден соолук, амандык берилсе, алар ага акыретте да берилет. Бул дубаны айтып жүргөн адам өзүнүн психикалык абалы менен ден соолугунун күндөн күнгө жакшыра баштаганын байкайт. Муну чын дилинен кайра-кайра айтып жүргөн адам гана сезет.